жашоодон үмүт үзүлгөн, дүйнөнү ак кара көз менен караган, талайына талпынбаган бир жанмын. Ооба, 28 жашта өмүрүмдүн гүлдөп турган доорун сүрүшүм керек эле. Эл катары жигит жандап, үй бүлө күтүп, балалуу болуп, тилекке каршы андай эмес. Азыр мен дүйнөгө пайдасынан зыяны көп тийген адаммын. Балалыгым табаста өттү. Апакем сиңдим экөөбүздү жалгыз өстүрдү. Мектепти аяктаган соң жогорку окуу жайына тапшырганга шарт болбогондуктан жумуштап, үй бүлөмө жардам берүү үчүн борборду көздөй бет алгам. Шаарга келген соң иштебеген жумушум калган жок. Бир айдын ичинде бир нече жумуш которууга үлгүрдүм. Тигүү цехинде кийим тиктим, ашканада идиш жуудум. Алган эмес, бирөөлөрдүн үйүн жыйнап да иштедим. Ал жактан алган акчам үйгө салганга эмес, жол киреме да жеткен жок. Ал арада сиңдим чалып, апамдын боору оорусуна чалдыкканын, операция үчүн тез арада көп суммадагы акча табыш керек экенин айтты. Үйгө каралашар киши жалгыз мен болгондуктан өзүмдү эле багып жүрө бергеним болбойт эле. Ошентип көбүрөөк киреше түшө турган булакты издедим. Таптым. Бирок ал Кудайга жакпаган иш эле. Ооба, мен азыр сойкумун. Апамдарга кафеде официант болуп иштейм деп айтып койгом. Бул ишке киришип атканда апамдын операциясы ийгиликтүү аяктаса эле токтотом деп өзүмө сөз бергем. Бирок адам деген оңой акчага азгырыла берет турбайбы? Азыр апамдын ден соолугу мурункудан жакшырып калды болгону, өмүр бою кымбат дарыларды ичип турушу керек экен. Бирок азыр жүрөгүмдө үйгөн башка маселе бар. Жакында эле ооруканага барып, канымда ВИЧ инфекциясы бар экенин билдим. Ал тургай өрчүшүп кеткен стадиясы экен. Качан кимисинен бул инфекцияны илештирип алганымды билбейм. Бирок элди тейлегиштөөнү дале улантып келатам. Ошентип 1,5 айдан бери мен жөн эле сойку эмес, инфекцияны көтөрүп, ал тургай таратып жүргөн адаммын. Ооба, бул иштин айынан канча адамдын өмүрүнө коркунуч келтирип атканымды да билем. Бирок мага азыр акча жана жакындарымдын ден соолугу маанилүү. Мен азыркы күнү апамды, сиңдимди жана өзүмдүн керт башымды гана ойлойм. Келечеги туман болгон жашоодо жада калса кыялдана да албайм. Бар болгону жакындарымдын акчадан кем болбой ден соолукта болушуна аракетимди жумшайм. Эгер мен бул кадамга барбасам, кадимки жумуштан тапканым бир үй бүлөнү бакканга жетпейт. Ал эми ар бир секунд баалуу болгон өмүрүм өтүп атат. Кээде туруп, өзүмдү гана ойлоп, башкалардын тагдырын бузуп атканым үчүн өзүмдү жек көрүп кетем. Минтип пайдамдан зыяным көп болуп жашагандан көрө жашабай эле койсомчу деп ойлоном. Бирок оорулуу апам менен сиңдимди аяйм. Мен болбосом, алар чындап эле кыйналышат. Билбейм, кандай айла табарымды билбейм.